Биз колубуз жетпей аткан ушулар жок болуп атат деген эмнелер болуп атат? Эмне көйгөй? Саламатсыздар. Бул суроонун түбү жанагы мен кесиптешим айтып кеткендей, өз убагында жөнөкөй эле клиникалык колдонмолорду алып, эл аралык стандарттагы, ошонун өзүнүн ошол клиникасында акырындап киргизип, ошол боюнча эле талап кылса, негизги катачылыктар азаят, кыйла эле азаят. Мисалы, оору келип жатыш керек операцияга түшөрдүн алдынан, мисалы жүрөгүнүн операцияларын. Ал биринчи этажга келет да, биринчи этажда прием деп коебуз, кабыл алуу бөлүмү. Кабыл алуу бөлүмүндө аны балдар кардиологу же чоң кардиологдор карайт дагы. Ошол жерден основной негизги нерселерин көрүп, ошо протоколдор боюнча жаткызат. Мисалы, УЗИ аппараттар, Бакыт Кайпиевич көргөндө УЗИ аппараттар, алар ар бир бөлүмдө бирден болуш керек. Жок, туура айтып атабыз, акча бөлүнбөй калды, акчанын жоктугунан болду депчи, эми акыркы 3 жылда негизи жакшы эле өзгөрүүлөр болуп атат. Мен Казакстанда жүрдүм 16 жылчы. Андан келип иштегениме 2 жыл болду да. Мен жылда келип жүргөн адам катары мындай өзгөрүүлөр чын эле көргөн эмес элем да. 3 жылда жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол акча сурап, талапка ылайык мындай негиздеп ошо талабы менен жеткирсе, жогорку инстанциясына дейлик, ошону тапса болот. Менин оюм, жеке оюмда, ал ошол жетекчинин жанындагы жардамчыларынын ишке болгон биринчи айтар элем бул кызыгуусу. Анан биздин жумушта бул негизги ошол ар ким өзүнүн берилгендиги. Себеби бизге мындайча айтканда оорулуу адам деген, бейтап деген бул бир жери жетишпеген адам да. Сенден жардам сурап келген адам. Ооба. Мисалы бул машина болсо, ол башка нерсе. Токтотуп коюп, адам ошол адамга сага бир жери кем болгондон келет. Сен ошончолук жоопкерчиликти аласың. Уже баштаганда эле ал кирип келгенде сага ассалам алейкум деп саламдашканда эле сен жоопкерчилик илинип атасың да. Ошондо сен жанында иштеген орто медайым болобу же кичиси болобу, санитарканы күлүп күтүп алса, орточо медайым дейбиз, медсестралар жакшынакай кабыл алып атса, еще врачы жакшы караса, көп нерселер жылмаланып билинбей да кетет. Мен айтарым деген нерсе ошодо Бакыт Кайпиевич азыркы иштеп аткан тутумду, министерстводагы тутумдун иши эми бул эки чоң агайыбыздын жумушунун мындай кичине эле эмелери көрүндү да. Жок, алар өзүнүн эмелери боюнча, деңгээлдери боюнча мындай жакшы деңгээлдеги, адис катары жогорку деңгээлдеги биздин агайлар да. Бирок ал агайлардын дагы иштей турган Дая шүгүр күндөрү көп эле алдыдачы. Алар андай кабыл албаш керек. Себеби көрүнүп турган нерсе ал азыркы заманда коомчулукка чыкпай койбойт ал. Баары бир жарыяланат, бир жерден болбосо бир жерден ийнени чөптүн арасына сайып ката албайсың дейт да. Ошондой нерселер көбүрөөк ушундай нерселер чыгып кетсе, ал эртеңки күнү ошо оорулуунун эмесине таасир тийип атпайбы?